Кол чаап алып, кол чаап. Күмүштү тапшырып атып, кол чаап турабыз. Бул турак жайдын кызыл тасмасын кезип толкунданып турган Гүлмира Бутешова көп жылдан бери турак жайлуу болсом деген тилеги бар эле. Жардамга муктаж жарандын кыялын айылдагы мектепти аяктагандарына 20 жыл болгон бүтүрүүчүлөр орундатты. Көзүнө жаш алган каарманыбыз бүгүн кубанычта. Толкундануу жакшы сезим болуп атат, сүйүнүп атам, толкунданып атам. Бул да болсо Аллахтын буйругу экен. Балдарга акчаларын ысырап кылбай, мен ушинтип таандуу болуп сүйүндүрүшүп атат бул балдар. Балдарга Аллах ыраазы болсун. Мен канчадан бери ушу тамга жетпей жүргөм. Аны ушу балдар мен ушундай жакшы заманбап үйлүү кылышты. Ушул үйгө мен сүйүнүп атам, кубанып атам. Эми ушул үйдө дайым жакшылыктар болсун. Тойлор болсун. Дайым эле тойдо жүрөйлүк. Заманбап жасалгаланган 3 бөлмөлүү үйдүн пайдалануудан баштап курулуш иштери бүткөнчө уста жалдабай өз мээнеттери менен тургузган 20 жылдыктардын тилеги ишке ашты. Анткени бир күндүк шан шөкөткө каражат коротпой, ысырапкорчулуктун алдын алып жардамга муктаж жаранга кол сунгандарына бүгүн алар ыраазы. Bunun başı uşul 3 klas bütkönbüz 20 жылдыкты. Keçeni uyuşturganda başın uşul Münirul Amantur группага жазып баштады эле. Гүлмира жеңеге там салып берели деп. Анан балдарын бүт макул болуп, ошол бардыгы ушул нерсе болуп калды. Балдар бүт ошо тыйын тыпырын чогулуп берди. Элден да жардам келди. Жалгыз өзүбүз деп айта албайбыз, элден көп жардам болду да негизи. Ошол тамды фундаментинен баштап өзүбүз курдук. Акыга берген жокпуз ал нерсени. 3 айда бүткөрүлгөн турак жайдын курулушуна 20 жылдыктардан тышкары айыл эли жапатырмак аракет кылып, колдорунан келген жардамдарын беришкен. Бирок көпчүлүк жумуш 20 жылдыктардын демилгелүү аракети жана ынтымагынын аркасынан ишке ашты. Балдар чогуу сүйлөшүп чечтик. Ушу кафеде ысырап кылбай, ошону жоёлу, андан көрө бирөөгө жардам берели деп, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга там салып беребиз деп чечтик. Анан ошого балдар баары каршы болбой макул болду. Биз ошол жерге там салып, жардам көрсөтүп, бизден кийинки муундарга баягы акчаны эметип эле бир күнгө чачырап, ысырап кылган ордунда андан көрө бир күн ырдап бийлеп акчаны чачып берген ордуна андан көрө жылдан жылга ушинтип Кудай буйрса жылына бир там кирип турса айылга деген ниеттебиз. Баягы үйдү Кудай буйрса мындай тургузуп койсок, самый главный фундаментин, дуалын, крышасын бааны тургузуп койсок, анан калган немелери өзүнчө болот деп ойлогонбуз. Бирок Кудай буйрса үйдүн өзү бүтүп калды. Баягы элдин да жардамы менен үйдүн өзү бүтүп калды. Эми ушу эшиктеги короо сарайлары, анча мынча кемегелери ушул жерлер эле калды. Калгандары Кудай буйрса көпчүлүк иштери бүтүп калды да. Турак жайлуу болгон Гүлмира Бутешовага Бекмолда айыл өкмөтүнүн эмгек жамааты 50 000 сомдук сертификат тапшырып, дагы да болсо колдорунан келген жардамдарын берип турарын билдиришти. Баарыбыз айылыбыз менен баарыбыз ыраазы болуп турабыз. Ушул балдар силерге чоң рахмат. Иш чарага келген айыл эли жаштарга ыраазы болуп, бул аракетти токтотпой кийинки муундарга жайылтуу керектигин айтышты. Анткени ысырапкорчулуктун алдын алуу демилгелүү иштерге өбөлгө болот. Бегайым Асымбаева, Бекжан Жумабек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас району.